Туғандар, гиластын өмірі қанша жашайды? Комментарийға жазып қойыңыздар. Егерде гиластын тамыры ұзақ жашаса, демек гиластағы көп жашайды екен. Асты қара гилас болса азырақ жашайды, мағалепка болса біраз көбірек жашашы мүмкін. Егер сары гилас болса, андан дағы көп жашашы мүмкін. Екі адамның құшағы жетпеген чоң баяғы гиластарды көргенбіз. Өмір бойы ошолар гилас беріп келген, теректей болып кеткен гиластар көргенбіз. Бұл гилас мен жашауымда өзгөчө орду бар гилас. 90-чы жылдары чоңотам атама мынаны алып барып кыйыштырып ал деп берген экен. Ошону алып келип астын вишняга, кыргыз бизче айтканда кара гиласка улаган экен. Коргонун четине улап койгон. Мунун өзгөчө орду бар дегени бул тигилген убакта эч кандай баягы мынчалык ушундай сорттогу ширин гиластар болгон эмес да. Башка сорттор болгон, эми баягы сары кызыл гиластар эски сорттордон. Азыр эскилерде эле болбосо башкалар жок кылган. Мына ушунун башына чыгып алып, кээде түшүп кетчү. Канча жолу жыгылдым бул гиластан, канча жолу түшүп кеттим. Көп эле нерсе болду да мындачы. Мурдараак муну окуучуларым менен келип 2 күн терген учурларында болгон. Жалган айтпасам бир 300 килограммга чейин дагы берсе керек. Уагында буну тиккенде чаңдаштыруучу деген не экенин деле эч ким билбесе керек эле. Анда мунал гиласты чаңдаштыр, воловой чаңдаштыруучу керек деп дагы эч ким айтпаса керек. Бул башында бир 11-12 метрге чейин өсө берген. Ошол убакта балким буташ керек, форма бериш керек деген дагы түшүнүк болбосо керек. Азыр эми кесип түшүрүп отуруп тергенге кыйын болгон үчүн. Азыр бир 7-8 метрдей болуп калса керек. Гилас канча жашайт? Тугандар, мына 90-чы жылы тигилген болсо 35 жылдын жүзү болуптур да. Ошондон бери гилас берип келатат. Муну менен тең алма бактардын баардыгы мынтип кыйылып, башкадан жаңыланып атат. Бул болсо дагы Кудайым буйрса көп жыл өмүр берет болуш керек. Ошол убакта карарган экспортко кете турган гиластар жок эле. Чындыгында жок эле. Биринчи жолу биз ушундан сатканбыз. Биринчи жолу балким 200 сомдук сатканбызбы. Биринчи жолу ушул гилас экспорт болгон да. Ал убакта башка гиластар арзан болсо, бул чындыгында экспортко кымбат кеткен. Бул көчөттөн канча көчөт алдык, канча бутактарды немеге жөнөттүк. Питомникчилерге жаңы бутактарын жылга кесип кетчү эле. Ушундай ярыс болчу эле. Ушунун башына чыгып алып 5-6 адамга чейин чыгып алып терчүбүз да. Асты көмүлүп кеткен. Кичине өскөндөн кийин астын биз сөзсүз көмөбүз. Себеби өзүнүн тамыры жерге атып кетиш керек болгондогун буну ишке чегиргенбиз. Мына ушул өзгөчө тарыхы бар деп айттым. Ушул гилас аты реваншир. Бизге бычий сердце, бука жүрөк же болбосо кокон гилас дагы деп айтылып жүрөт. Баштапкы келген жаңы сорт ушул. Ушунда көп жолу көбөйттүк деп айттым. Ушуну берчүбүз да. Ушунун көчөттөрүнөн дагы сактап келатабыз. Буйрса муну текшертейин деп атабыз. Бул канчалык деңгээлде өзүн чаңдаштыра алат? Балким өзүн чаңдаштырган болуш деле мүмкүн. Ар жагындагы терек менен бирдей болуп бийик болчу да. Азыр эми жарым кылып ылдыйга сүрүп коюшкан.